Дата изготовления жоқ. Hiç qanday belgisiz go. Вот. Мөөнөт өтүп кеткен экен. 29 март 2021 жыл. 1,5 жыл өтүп кеткен мөөнөт. 2 жылдан бери, почти 2,5 жылдан бери бул магазин территориясында турган. 20 апрель 2022 жылда бүтүш керек экен. Просрочка. 26 октябрь 2021 жыл бүтүш керек. Бул дегени 1 жыл. Фирма ушундай жазбай эле алып келет белки? Я. Жазылбай эле алып келет Тойбосту. Бул не дегени ошондо? Тойбос компаниясы угуп жатасыздар, мына силерге сатуучулардын өзү айтып атат. Чыгарылган күнүн койбойт дейт. Качан бүтөрү да белгисиз бул жерде. Нарушение күзөтүлгөн учурда бул продукцияларды сатканга болбойт. Менин оюмда Тойбос компаниясы бул нерсени бизге караганда алаканча жакшы билет деп ойлойм да. Атым Али, фамилиям Эргеш болот. Достор, биз бүгүн Балыкчы шаарындабыз. Балыкчы шаарындагы магазиндердин деңгээли, алар кандай шарттарда продукталар сатып атканы жөнүндө кыскача көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Чоң жигит, сиз ким болосуз бул жакта? Келсин. Дата изготовления жок. Hiç qanday belgisiz go. Вот. Мөөнөт өтүп кеткен экен. 29 март 2021 жыл. 1,5 жыл өтүп кеткен мөөнөтү. İşte atпайбы холодильник. 26 май 2020 жыл. 2 жылдан бери, почти 2,5 жылдан бери бул магазин территориясында турган. 20 апрель 2022 жылда бүтүш керек экен. Просрочка. 26 октябрь 2021 жыл бүтүш керек. Бул дегени 1 жыл. Булар толук турда мындай просроченный товарлар холодильникте, мына белгисиз нерсе. Бул жакта эт азыктары бул эт экен. Эт мындай шартта турат. Мындай кылып бергенге болбойт. Апам келет деп айтты, биз күтүп атабыз. Бул майдын чыгарылган күнү, бүтө турган күнү белгисиз, каяктан чыккан, кантип сатылат, ким алып келген, таптакыр белгисиз. Сатканга болбойт. Магазин жакында жабылмак деп айтып атат, бирок бул жакта 17 март 2022 жылда мөөнөт өтүп кеткен томат пастасы турат. Товарлар негизи мындай элементарный кылып айтканда жерде турганга болбойт. Бул сактоо нормаларынын бузулушу. Сактоо нормалары бузулганда биз элдерибиз билип калды, мисалы йогурт же болбосо сүт продукцияларын бизге жиберишет. Мөөнөтү өткөн эмес, бирок сапаты бузулуп калган. Ошондуктан мына сактоо шарттары туура эмес сакталгандан улам мөөнөтү бүтөрүнөн мурда эле товардын бузулушуна алып келет. Келди апа? Тойбос эме алат, фирма алат. Я. Фирманыкы да бул. Алсаңыз бирөөнү. Бул просрочный артында турат. Витринада турат. Атыңыз ким? Рустам. Рустам. Менин атым Али, дагы бир жолу айтам. Сиз буну просрочка деп бурчтан алдыңыз, мейли? Мөөнөт өтүп кеткен. Эми сиз мага ушул продукцияны алып берсеңиз? Мынаны, салихты. Салих, Мынаны. Мына сосискаларчы. Булардын да мөөнөт өтүп кеткенби? Бул сосиска артта турат. Бунун чыгарылган күнү каякта? Ошол жакта Чыгарылган күнү жок. Бүтө турган күнү жок, белгисиз. Буну эмне кылышыбыз керек? Сатканга болбойт. Алсаңыз керек аны. Бул сосисканы алсаңыз? Бул сосиска артында турат тоже. Жок, бул холодильникте турат. Холодильникте турат. Мындай турса. Кайсыл күнү чыгарылган? Жок да буга жазылбайт да. Неге жазылбайт? Фирма ушундай жазбай эле алып келет белки? Я. Жазылбай эле алып келет Тойбосту. Бул не дегени ошондо? Тойбос компаниясы угуп жатасыздар, мына силерге сатуучулардын өзү айтып атат. Чыгарылган күнүн койбойт дейт. Качан бүтөрү да белгисиз бул жерде. Нарушение күзөтүлгөн учурда бул продукцияларды сатканга болбойт. Менин оюмда Тойбос компаниясы бул нерсени бизге караганда алаканча жакшы билет деп ойлойм да. Продукцияларды көтөрбөйсүңөрбү? Жок, бул жаңы эле түштү буну. Жок, жаңы эле түштү. Кайка түштү? Магазинге. Магазинге түштү. Магазинге кимдер кирет? Клиенттер. Кардарлар кирет. Кардарлар мынаны сатып алышка укуктуу да эми. Укугу бар да буну алганга. Бул жерден көтөрүлүш керек. Буну мөөнөт өтүп кеткенин билесизби? Бул просрочный алып кетет. Я. Алып кетет да просрочный.
Качан алып кетет? Алып кетет. Бүгүн же бул среда келет, среда келет. Бир суу. Азыр кайсы числа? Азыр деген аны 7 ноябрь. 7 ноябрь. Бул 20 июльда бүткөн. Июльдан бери алып кете албай атабы. Ошо нарынан келбей атпайбы булар байке? Ошо күтүп атпайсыз келбейт. Июльдан бери келбей атабы. О, келбейт. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. 4 ай болуп кетти. 4 ай. 4 айдан бери келбей атабы фирма. Чыгарылган күнү белгисиз. Жазылган эмес. Бул товарды сатканга болбойт. Биздин көзүбүзгө жагын көрүнүшү мүмкүн. Бул кээде биздин мындай кичинекей жашыруун түрдөгү иштеп жаткан цехтер чоң заводдардын атынан ушундай коробкаларына жасалма түрдө дата изготовленияларды басып коет, анан заводдордун атына мындай жакшы эмес болгон сөздөр айтылышына туура келип калат. Бул каяктан келет? Бул эме өзүбүздүкү. Өзүбүздүкү дегенде үйдө жетиштиресиңер. Өзүңөр. Бияк эме где-то бир калп айтпасам 1 жумадан кийин жабылат бияк. Жабылат, Бияк эме аренда кетиресиз. Бул нерсеге сертификат алгансыңарбы? Жок, бул эме да байке, бул свое, бул магазинди алып чыгып 3-чү, короче, 1 жумадан кийин эркекче жабылат да. Жок, түшүндүм. Мынаны упаковка кылып магазинге алып келгенсиңер. Мен аны түшүнүп атам. Бирок ушул упаковка кылып магазинге алып келерден мурда мамлекеттик органдар тарапынан силерге сертификат берилиш керек. Барбы? Жок да. Свое алган эмеспиз андай. Ар бир адамдын иштеп чыгарып аткан товары өзүнүкү. Элге сатып аткандан кийин ал нормаларга жооп бериш керек. Туурабы? Сертификат барбы? Жок. Жок, Бул жерде бир катар магазиндер бар, аларды да көргөнгө аракет кылып көрөбүз. Достор, чыгарылган күнү белгисиз, жарактуулук мөөнөтү белгисиз, ким чыгарган, кайда чыгарган, кандай жасалган белгисиз. Кыргыз мамлекетинин мыйзам боюнча буну сатканга болбойт. Тамак-аш нормативине жооп бербейт. Бул биздин балыкчынын эң сонун магазини да. Бүт товардын баары свежий постоянно. Балыкчыда жок товардын баары биякта бар да. Эжеке, сизге бир суроо берсем болобу? Болот, албетте. Сиз потребительсиз да? Да. Мындан сатканга болобу, болбойбу? Кандай сатканга болобу? Сиз ушул товарды сизге көргөзүп атам, сиз айтып атасыз, магазин эң жакшы магазин, жакшы товарларды сатат деп атасыз, туурабы? Ошол сөзүңүзгө эми сиз билгениңиз үчүн айтып атасыз да, туурабы, жакшы магазин деп. Билген адам катары мен сизге суроо uzatып атам да, ушул товарды сатса болобу, болбойбу? Бул эми көрүш керек да, свежийби, не свежийби. Ошону кантип билебиз? Мына жумшак болот да. Жок, свежийби, не свежийби, мен карап көрөм мына. Кантип билебиз? Ооба, биягында жазуусу жок экен. Значит, бул деген магазин эмес, бул алып келген эмеге кандай десем, өндүрүш кылган кишилерди сураш керек. Ошону магазин кабыл алгандан кийин бул товарга жоопкерчиликтүү магазин болуп калат. Ооба, мына составы жок турбайбы? Ооба. Срок годности жок экен. Ошончумбу? Биз ошону айтып атабыз. Сизге да мындай ачык көргөзүп кетейин. Мына товарларды мынантип сактаганга болбойт. Анткени бул жердин градусу башка, бул товарлардын сактоо нормативи башка. Булар 2ден 6 градуска чейин, 16 градуска чейин деп коюшу мүмкүн. Бирок полдун градусу 25 болуп калышы мүмкүн. Ошого байланыштуу бул нарушение болуп эсептелинет. Жок, билем, булардын сактоо мөөнөтү 12 ай болот. Бирок бир нерсени айта кетиш керек, пол таза экен. Чыныгында да мындай тазалык жагынан жакшы экен. Жакшы, рахмат, ассаламу алейкум. Жака келип калган. Эжеке, болгону мындай учур болуп атат да, сизге да айта кетейин да, өзүңүз үчүн. Бизге элдер видео тартып жиберишет. Жана йогурт же болбосо башка бир продукциялар мөөнөтү бүт электе эле бузулуп калат да. Мисалы, йогурт көгөрүп кетет ичи, сүт ушундай көрүнүшкө келип калат. Эмненин айынан ушул туура эмес сакталган. Балыктар каяктан келет, кандай шартта келет деген суроо жаралат да мендечи. Атыңыз ким болот? Байел. Байел, мынаны ким алып келет? Кайсы фирма алып келет? Апамдар алып келет өзү. Апамдар алып келет. Мактын хозяйкасынын небереси болмун. Ошону бир фирмадан алабы? Алып Бишкек, анысы билбейм ошо. Бишкектен алып кетем. Ошондо азыр Байел бир суроо да. Ушул балыкты сатса болобу, болбойбу? Мыйзам боюнча. Сатса болобу, түшүнбөй калдым. Ушул балыкты, продукцияны мыйзам
боюнча эсептегенде сатса болбойбу? Болот эми кандай эмнеси болбой атат. Болот дегенге элементарный факт келтириңиз. Не факт? Мен болбойт деп эсептейм. Мен болбойт деп эсептегеним үчүн факт бере алам сизге. А сиз болот деп айтып атасыз? Элементарный бир факт келтириңиз, сатса болот дегенге. Эмне үчүн сатса болот? Апамдар алып келишет, салабыз, тазалап, эметебиз, коебуз бияка. Ошолбу? Мындай жөө келтирип атасыз да, туурабы? Сатса болот дегенге эми апам алып келет, ошон үчүн сатса болот деп атасыз. Мен сизге сатса болбой турганын айтып берейинби? Биринчиден, бул балык продукциясынын сертификаты жок колуңарда. Сертификаты жок продукцияларды сатканга болбойт. Экинчиси, бул кандай инфекция таратабы, таратпайбы деген нормалар бар да, туурабы? Ага жооп бербейт. Бул кандай шартта келгени да белгисиз. Апам деп айкем. Мындайча айтканда жаман көрбөңүздөр, бирок эл буну акчасына сатып алып жейт. Акчасына сатып алгандан кийин взаимное действие болуш керек да. Сизге сапаттуу акчаны берген клиент сизден сапаттуу продукция алыш керек. Туурабы? Сертификаты жок товарды сатканга болбойт. Азат байке, бул продукция цехте турган кезде цехтин мүлкү болуп эсептелинет. Бирок сиздин магазинге киргенде бул нерсеге сиз жооп бересиз. Бул мыйзам. Жок, муну айтып түшүндүрүп атасыз. Ошол аннотация, дата изготовления, срок годности деген нерселерди сиздин мүлкүңүзгө өтөрдөн мурда сиз талап кылышыңыз керек болчу. Дал мен сизден талап кылып аткандай. Ар бирибиз өзүбүздүн укукту билип талап кылсак, анан биз өнүгөбүз. Бирок өзүбүздүкү местный балыкчыныкы же болбосо тааныш туугандыкы кыла берсек, анда өнүкпөй калабыз. Бул менин колумда турган товарлар сапаттуу болуп эсептелинбейт. Бул мыйзам. Да, биз адамгерчиликтен карашыбыз мүмкүн. Бул кече эле жаңы жумшак дешибиз мүмкүн. Бирок эртең юридикалык баа берилгенде сиз эле залакасын тартасыз. Дата изготовления 15 сентябрь дейт, бирок халал сертификаты барбы? Халал деп жазып койгонун айтып атам. Халал сертификаты барбы? Бул продукциянын сертификаты барбы өзүнүн? Пищевой безопасность дейбиз. Ал жөнүндө сертификаты болушу керек. Аны да сураганга аракет кылып көрөбүз. Бирок бул жерде фактически, юридически эч кандай адрес көргөзүлгөн эмес, телефон номер көргөзүлгөн эмес. Бул продукция үчүн жоопкерчиликти эч ким мойнуна алган эмес. Бир катар юридикалык мыйзам бузуулар товарда күзөтүлүп атат. Буну фарш говядина деп коюптур. Болду. Кенжебек деген фирма экен. Бирок кардардын укуктарын тебелеп, өзүнүн рекламасын унутпаптыр да. Бул кайсыл продукцияга? Халал деген. Шариат дейт, халал. Золотая ложка колостор окшойт бул. Силерге ким алып келип берген пока билбейм, бирок сурок өтүп кеткен сертификат алып келип берген да, мына халал деген сертификатты. Калып калган да. Анткени барыбыз билебиз, халал сертификаттары 1 жылга гана берилет. Бул 2018-жылда берилген халал сертификаты 2019 жылда бүткөн. 2022 азыр. Ошол сертификатка кошо дата изготовления, аннотацияларды да талап кылыңыздарчы байке. Болбосо албай коюңуздар да. Албай коюңуздар, өзүнүн продукциясыны өткөрүү үчүн силер айткан нормаларды аткарганга туура келет аларга. Өзүнүн продукциясын сатыш үчүн. Силер албай койсоңуздар, айла жок кылат да бул нерсе. Анан мага окшогон бирөө келип туруп, меңер катырбайт да чыныгында. Чыныгында да бул мындай факт айтып атам силерге. Алымбек Датка дейт магазиндин аталышы. Биз эки дүкөндү көргөзгөнгө аракет кылдык. Албетте биз көргөзүп беребиз, бааны эл берет. Биз менен болуңуздар, буюрса кызыктын баары астыда. Бир ай деп коюптур сактоо мөөнөтүнү. Бирок июль айында чыгарылган экен. Элге сатыла турган продукциялар ушундай көрүнүштө жатат. Мындай сактаганга таптакыр болбойт. Каяктан келген адал деп коюптур. Мына адал сертификатынын башкача бир көрүнүшү да бар экен бул жерде. Азыр буну эжекебиз домашний деп айтат, мен билем. Бирок домашний болобу, фабричный болобу сертификат болушу шарт. Бул мыйзам.
ушинтип дата изготовления кайсыл мыйзамда жана кайсыл нормативтерде ушундай көргөзүлгөн дата изготовленияны басуу 23.06.2022 мөөнөт өтүп кеткен. Ошондо азыр мен силерге көргөздүм го. Дата изготовления тиги сенникте турат, бирок бул жерде дагы 60 деп турат. Ал кагазга баа жазылабы же чыгарылган күнү жазылабы? Аны мындай тактап алыш керек да биринчичи. Мөөнөт өтүп кеткен. 14.07.2022'de бүтүш керек болчу. Кээ бирлер чыгарылган күнү деп ойлошу мүмкүн, бирок сактоо, срок годность деп жазып коюптур. Эжеке бул просроченный экен. Мөөнөт өтүп кетиптир. 3 ай сактаганыңызда да өтүп кеткен. Сиз сактап аткан температурада 1 ай сакталышы керек. Норма хранения июль айында чыгарылган, азыркы учурда ноябрь. Уже биз 4-чү айга өтүп баратабыз. 7, 8, 9, 10. Азыр 11-чи ай. 11-чи ай. 4-чү айга өттүк. 1 ай. Мынандай кагаздарды бар го. Кээ бир подполный складдар болот го. Мындай жашыруун складдар киле менен эле чапташтырып атканды бир канча кез көргөнбүз да. Эми аны биз кантип билебиз, билбейбиз да. Айтканым бул сиздин укугуңуз. Ушундай фирмалар келген учурда сиз деле өзүңүздүн укугуңузду талап кылсаңыз болот дейм да алардан. Биз эми Аткарып бергиле. Менден ушундай кардарлар талап кылып атат. Мыйзамды мен деле талап кылышым керек. Анткени эртең кардардын астында жооп берип калбайбы. билбейм, балким монун чаптагандыгы деп атасызбы же кандай? Ай молодец. Ушу деп атасыз го, Бул мындайча айтканда товарларды даярдоонун нормалары бар да, жеке. Мисалы, аннотацияны жазуу, состав жазуу, даярдалган күнү, бүтө турган мөөнөтү деген нерселерди так көргөзөт. Ар бир потребителди ыраазы кыла турган мыйзам бар. Бул азыр биздин потребительдерди наразы кылат. Анткени бул жөнөкөй эле сенник. Эжеке бир катарда көргөзүп да берип атабыз. Экинчи катарында ушул билбеген, мындай сатуучулар билбеген болсо, мындай ой пикир алмашып атабыз да. Мисалы азыр мен билгенди сизге үйрөтүп атам. Балким мен билбегенди сиз мага үйрөтүп каласыз, ушундай сыяктуу да. Анан мына продукцияны карасаңыз да, бул өзү туздалат. Сакталат. Көпкө сакталат да. Анын ботулизм деген бир оору бар. Аябай опасный оору да. Бул жерде туруп бузулуп калганы сиздин мындай визуальный билинбеши мүмкүн да. Бирок буну жеген адам ботулизм болуп калса, эртең сизди сотко берип калса, бул сиздин укугуңузду тааныштырып атам. Сизди сотко бере турган болсо, эжеке алаканча штраф деген да сиз үчүн. Бул сизге да, чөнтөгүңүзгө да, үй бүлөңүзгө да зыян да.